2023 Быйыл күз-кышка даярдык көрүү өкмөт мүчөлөрүнө болгон талап күчтүү. Акылбек Жапаров бардык министрлерге катуу эскертүү берди. Эң башкысы электр энергиясын үнөмдөө боюнча элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек экенин айтты. Жалпы Кыргызстан боюнча кышында свет өчүрүлбөйт. Бирок биз ага даярданышыбыз керек, урматтуу кыргызстандыктар. Мен атайын баягы кайрылуу жазадым. Кылып аткан иштерибиз көп. Иш кылып аткандан кийин кемчилик дагы болот. Бирок эч кандай паникага жол бербешибиз керек. Жеке эле кыргыз өкмөтү эмес, ар бир үй бүлө даярданыш керек. Кемчиликтердин баарын кетирбеш үчүн урматтуу губернаторлор, акимдер, министрликтер бүт карап чыгыңыздар. Котельнийлардын баарын даярдыгын. Быйыл кыш мезгилинде электр энергиясы себепсиз жана атайын режим менен өчүрүлбөйт. Энергетика министри Талайбек Ибраевдин айтымында жарыкты колдонуу көп болуп, жабдыктарга күч болгон учурда гана өчүрүлүшү мүмкүн. Бирок быйыл мындай жагдай жаралбаш үчүн азыр толук даярдык көрүлүүдө. Только час пикте, эгерде дагы подстанцияда кубаттуулугу жетишпей калса, бул мощность подстанциянын андан алып жүктөөгө мүмкүнчүлүк болбосо, ошол убакта өчүрүп, башка подстанцияга переключение кылганга убакыт кетет дагы. Ал убакытта биз аны жасашыбыз керек. Аны жасабасак өрттөнүп кетет. Күйүп кеткенде эмне болот? Бул бир жумага чейин свет болбойт. Ал трансформатор чыгарып, кайрап келип кошконго ал эле трансформатор сеттердин баары күйөт. Ошон үчүн ошол убакта бул трансформаторлордун чектөөсү, линиянын чектөөлөрү бар өзүнүн. Бардык мамлекеттик мекемелер кышка даярдыкты көрүшүүдө. Алардын ичине саламаттык сактоо уюмдар тарабынан 2023-2024 жылдардагы жылытуу мезгилине даярдык көрүү иштери жигердүү жүргүзүлүп, азыркы күнү 7260 тонна көмүр түшүрүлдү. Ал эми жалпы 19573 тонна көмүр керектелет. Калганы кышка чейин толук келип бүтөт. 23-24 жылдарга карата болгон көмүргө болгон муктаждык 19,5 миң тонна түзгөн, жалпы суммасы 108,5 миллион сом. Азыркы күнгө 18,700 миң тонна көмүр же 106 миллион сомго келишим түзүлдү. Башкача айтканда 26%га келишимдер түзүлдү. Анын ичинен азыркы убакытта 41%га же 7,5 миң тонна же акчалай айткандай 45 миллион сомго көмүр түшүрүлдү. Борбор калаада дагы суук мезгилге даярдыктар аяктоо алдында турат. Азыркы учурда Бишкек шаарында 8 база иштеп, ал жерде 3600 тонна көмүр бар. Быйыл көмүр жетишсиздиги болбоорун кала мэринин орун басары билдирди. Бишкек шаарында 8 база иштеп атат. Ал базаларда азыркы күнү 3600 тонна көмүр бар. Жана бул былтыркы жылдын 188%-ын түзөт даярдык боюнча. Ал боюнча маселе жок. Толук кандуу ишке бүгүнкү күнү иштер жүргүзүлүп, жана бүт коюлган иш планында бекитилген бардык пландар аяктап атат, иштери өз нугунда жүрүп жатат. 2023 жылы республика боюнча электр энергиянын керектөөсү 17,4 миллиард киловатт саат пландаштырылган. Анын ичинен 14,2 миллиард киловатт саат өлкөдөгү гэстерден өндүрүүнү пландаштырылууда. Калган 3,2 миллиард киловатт саат дефицити импорттолот. Тилек Айталиев, Руслан Бараненко, ЛТР Бишкек.